Саламатсыздарбы? Мен аты-жөнүм Кармышаков Мухаммед. Кийжи недвижимостьтин Новосибирск филиалында иш алып барам. Бүгүн 29 май 24-жыл. Дагы бир кардарыбыз келишим түзүп, мына уже жумушу аягына чыгайын деп калды. Бүгүн 29 майда сделкасы болуп, толугу менен видео обзору менен сиздер менен бөлүшөбүз. Жана кандай батир алынат, жана канчага алынат, ошолор боюнча толугу менен видео обзордо көрө аласыздар. Ошондуктан биздин каналдан алыстабаңыздар. Акча чоготонан келип уялам. Ассалаумалейкум, айымдар жана мырзалар, амансыздарбы? Мен аты-жөнүм Кармышаков Мухаммед, Кийжи недвижимостьтин Новосибирск филиалында иш алып барам. Азыр болсо сиздерге ошол бир айдан ашык кардарларыбыздар биздин кеңсеге келип маалымат алып, үйгө аттанган эми мына сделкасы болуп бүгүн аяктады. Ошондуктан үй бүлөнү чындыгында куттуктайбыз. Кийжи недвижимостьтин жалпы жамааты менен. Оран байке жана Гүлбахарчы, үйүңүздөр кут болсун. Манаңыздар сууз го. Чарчадык. Үй алгандай болбойт атабы. Процесстер, кыйынчылыктар болот, бирок ошондой болсо да мына аягына жетип келдик. Кудай буюрса, ошол Росреестр кичине регистрация кылган болсо, ачкычын алып, анда да видео обзордон бөлүшөбүз. Оран байке, сизге ошол үй алыш кандай кыйынчылыктар болду, канча убакыт өттү, жана канча каражат кетти? Убакыт ошо 2 ай убакыт кетти. Силерге кайрылганыбызга ошо марттын 29-унан баштап кайрылганбыз. Ошо эл катары биз да үй алалы деп ниет кылып, мына бүгүн сделкасы болуп өтүп атат. Кудайга шүгүр. Каражат үйдүн баасы ошо 5,5 миллионго бааланды. Ошол үйдүн эмеси жакты десем, сизге туура келбейт. Бул анткени көбүнчөсү бул Гүлбахарчы үйдү карап көрүп чыкты. Гүлбахарчы. Кыйынчылыктын, түйшүктүн баардыгын сиз көрдүңүз окшойт. Кандай кыйынчылыктар болду, Гүлбахарчы? Анан үй тандаш оңой бекен же кыйын бекен? Эмнени көп күтүп калдыңыз? Үй тандаш үчүнчү үйдү алдык. Бир эки үйдү көрдүк дагы, анан үчүнчү үйгө келгенде токтолуп, ошол жерди жактырып, ойлонуп отуруп, анан ошо үйдү алдык. 3 комнаталуу үй, жакшы жерден, 3 этаж, жакшы. Бар магазини бар жанында, мектеби жакын, ошолоруна карап, садиги жакын, ошолоруна карап алдык. Жакшы жерден жайгашкан жер. Айлана чөйрө, значит, сизге жакты да? Жакты, жакты. Ооба, туугандар, мекендештер, чындыгын айтканда, өтө көп ойлондуңуздар. Бул үйдү көргөндөн кийин арадан 1 жума, 2 жума жөн өтүп кетти.
Андан кийин башка квартираларды карасак көңүлгө туура келбеди. Бирок ошондой болсо да адамдын мүнөзүгө же болбосо ички дүйнөсүгө квартира чагып калгандан кийин ал айланып тегеренип кайра эле ошол жерге кайтып келдик да. Биз абдан кубанычтабыз ушинтип сиздердин ишиңиздерди аягына чыгарганыбызга. Сиздерди дагы бир ирет куттуктайбыз. Ошол сиздердин кандай бир ой максатыңыздар же болбосо сөздөрүңүздөр, тилектериңиздер болгон болсо айтып койсоңуздар болот. Ошол баардык эле үй алам деп жүргөндөргө ушул KG компаниясына кайрылып үй алыңыздар. Жакшы эле жардам берди бизге. Болушунча аракет кылышып. Эми кыргыз агентствонун сүйлөшкөнүңөр ушул кыргызча бири-бирибиз менен тил табышканыбыз жакшы экен. Оңой түшүнөсүң бири-бириңе. Ошол жактары жакшы. Урам эке, сиз Кыргызстанда туруп маалымат алдыңыз менден. Анан бирок сиз өзүңүз үйдү көргөнгө да убактыңыз болбоду. Кыргызстандан учуп келдиңиз. Ошол учуп келген күндөрүңүзгө өкүнбөйсүзбү? Жок, эми үй алып атпайбызбы? Жакшы, анда сиздерди дагы бир ирет куттуктайбыз. Ошо жалпы KG недвижимостьтун жамааты менен акбосоңуздар берекелүү болсун. Ошол үйдө өнүгүп өсүп жүрө бериңиздер. Рахмат. Дагы да болсо урматтуу мекендештер, сиздер менен ачкыч алып, толугу менен видео обзору менен бөлүшөбүз. Анткени аягга чыга элекпиз. Барыңыздарга тынч болуңуздар, аман болуңуздар. KG недвижимость дайыма сиздердин кызматыңыздарда.